Бул икраны деген чыккандан кийин ушундай сеткада жатат да, буга чейин сеткада икра болчу да. Азыр бул сеткада жатат, буларга деген почти что бир 20 күндө болуп калды. Булар сууда негизи 1 ай жатат. Эми да бир 10 күндөн кийин булар жем издеп өйдө көтөрүлөт. Ошондон кийин биз буну жем бере баштайбыз да. Сиядат Сыдыкованын балык чарбасына баш бакканыбызда ал икрадан жаңы чыккан чабактарга жем берип жаткан экен. Башында жарым саат сайын биткенден жемге көндүрүп алабыз. Андан кийин отуруп бир күндө почти 4-5 мал чачып, андан кийин 3 эле мал койтуп калабыз. 3 мал жем берип калабыз. Азыр булар 3 эле мал жем жеп калышты. Өтө корумду көбүрөөк берип койсок, анда балыктар чалкасынан түшүп суп калышат да. Болуп калды. Канча калды? 1,5 ай. Уже тамак жеп 1,5 айлык болуп калды. Булар чыкканына, бер жагы бул жемдей баштаганына уже 1 айга чукулдап калды. Сыдыкова 2 чарчы метрге жетпеген идиште 100 миңге жакын чабак бар экендигин айтууда. Форелдин чабактары көлөмүнө жараша өз-өзүнчө багылат. Учурда бул чарбада икрадан жаңы чыккан 100 миң чабактан тышкары 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңоюп калган дагы 200 миңдей чабак бар. Икра бышпай келгени болот, икраны жетилбегени болот, ошо ар кандай эме себептер менен өлөт да булар. Анткени буларда деле баары 100% гарантиясы менен деле келбейт да. Анан ошон үчүн эме кылабыз. Анан буюрса жакшы. Муну көбүбүз деген Европа тараптан алдырабыз, икрасын заказ берип. Буга биз өзүбүз жетише албайбыз, бияктан эметип. Бул Манас аэропортуна чейин чоң фирмалар алып келип берет, заказ берилет. Анан кийин аяктан биздин уулубуз шаарда ошол сатыгын кайра бизге икран эме алып келип бергенге ошо уулум жардам берет да. Антесе биз аны деген күнү түнү түшсө аэропорттон бери бир күн дагы Бишкекте калбаш керек. Алып жүрүп келип бир суткага жетпеген убакта сууга салып калышыбыз керек да. Чабак өстүрүү өтө майда жумуш, талыкпаган эмгекти талап кылат. Бул жайда Сыдыковадан башка дагы 4 киши иштейт. Алардын ар биринин өздөрүнө тийиштүү жумуштары бар. Эми кыйынчылыктар кээде болот. Кээде оңой, кээде кыйынчылыктар болот арасында. Өзүм да ушинтип балык өстүрүп турсамбы деген оюм бар. Актала форели деп аталган бул балык чарбаны Сыдыкова күйөөсү менен 6 жыл мурда ачкан. Колдогу малын сатып, анын акчасына балык чарбага керектүү жабдууларды алышкан. Малектөрдүн ошо акталарында 2-3 чарба бар. Ошолорго беребиз заказ менен. Андан ашкандарын токмокко дуңган туугандар алып кетишет. Буюрса жыл бою эле малектү үскүлтүксүз өстүрүп келатабыз. Мына бул шлангилер болсо тети булактын көзүнө 400 метрден тартып келгенбиз. Анткени себеби бул жерде поля болгону байланыштуу сууну жыгып кетет экен, ошон үчүн таза булактын суусунан тартып келип мына монда шлангилер менен секке киргизип койгонбуз. Булар болсо фильтрдин ролун аткарат. Булактын суусунан бизге фильтрленип анан таза суу секке кирет. Biz ikranı mına partiyası İtalya'dan geldi mına mo karapkada 100 ming uçtuk aldırdık. 100 ming uçtuktu 230 ming aldırataız. Anın gelişimenen ayılga gelişimenen 240-250 olup ketет. Ana bir 4 aydan satkanda bir 400-450 ming bolup paydası jakşıra düşüp үй бүлөбүзгө чай чемегибизге жетип атат. Андан мурунку партиясы болсо Франциядан алып келгенбиз. Алдагы 100 миң учтук. Ал мына бул жерде өзүп атат чоңоюп. Мындан 70-80%-ин түрү алып чоңойтуп, өстүрүп багам дегендерге сата беребиз. Жыл бою. Балыктарды 5 күндө бирден тартып турабыз. Анткени бул канча миллиграмм болду? 1 граммга чейин ошо 5 күндө бирден тартып турабыз. Таразага карап, анан кийин весин карап, ала турган клиенттерге дагы мынчасында даяр болот, мынчай болуп калды деп эме кылып турабыз. Булар уже 1,5 айдан кийин жемин да өзүнчө бөлөкчө жем кылып өзгөртөбүз. Азыр бул бүлөнүн балык өстүрүп пайда таап жатканын көргөн айылдаштары да кызыгып, өз алдынча балык чарба ачууга киришкен экен. Учурда Коңурчок айылында ушундай 3 чарба бар. Ар бири 20 миңден ашык балык өстүрөт.
чабакты болсо Сыдыковадан алган. Өсүшү жакшы. Улам чоңоюп келатат. Анан чоңойгондо пайдасын көрүп, анан кийин ого өтөр кызыгабыз анан. Дагы аракет кылабыз, бакса болот экен. Ар бир жумуштун түйшүгү бар өзүнчө. Анча-мынча түйшүктөрү бар, аракет кылыш керек негизи. Аракет кылса берекет болот. Бирок каталасың да, балыктар мөңкүп атса, күн жылуу болсо ичине кошо кирип кеткиң келет экен, анан күн суукта. Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана бир аз ашат. Союздун тушунда күлдөө өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт, каражат жана талыкпас мээнет азырынча байкала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.